Эми кино сүйүүчүлөр 3 күн бою Казакстандын белгилүү Алтын так, Томирис, Анага апарар жол жүрөтүн бала аттуу кино тасмаларын көрө алышат. Казакстандын маданият күндөрүнүн алкагында өтүп жаткан иш-чарага Казакстандын маданият жана спорт министри Актоты Райымкулова да катышты. Актоты айым Казакстан маданият күндөрүнө мыкты даярдыктар менен келгенин белгилеп, эзелден эки элдин тарыхы жана маданияты бир экендигине токтолуп, 2022-жылы Кыргызстанды Казакстанга маданият күндөрү менен келүүгө чакырды. Сонымен қатар ендігі жылы аманшылық болып 2022 жылы Қырғызстанның мәдениет күндерін ерекше сезіммен қуана Қазақстанда қарсы аламыз. Аманшылық болып осындай жақсы күндер бола берсін, тәуелсіздіктеріміз тұғырлы болсын, еліміз аман болсын, екі елдің достастығы мәңгілік болсын. Ал эми Кыргызстандын маданият министри Кайрат Иманалиев бордо өлкө менен кызматташуунун бардык деңгээлинде иш алып барууга кызыктар экендигин белгилеп, ишке ашыра турган бир катар долбоорлорго токтолду. Андыктан Казакстандын Кыргызстанда ачылып аткан кино күндөрү куттуу болсун. Эки өлкөнүн көркөм тасмалары кылымдар бою эки элге орток кызматын кыла берсин. Биз Актоты Рахметуллаевна менен ушу жакын арада Казакстан менен Кыргызстандын кино өндүрүшүн мындан ары тыгыз кызматташып, биргелешкен фильмдерди тартып, бири-бирибиздин фильмдерибизге барып тартылып, кызматташуубузду мындан ары жакшыртуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Айта кетсек, Болот Шамшиевдин «Караш-караш» фильми казак жазуучусу Мухтар Авьезовдун чыгармасынын негизинде тартылган. Шамшиевдин кыргыз фильм жана казак фильм менен биргеликте тарткан тасмасында баш каарманда Сүймөнкул Чокморов ойногон. Саамалыкка катышкан СССРдин эл артисти, казак элинин белгилүү актёру Асанали Ашимов кыргыз кинолору кыйырга таанылган кыргыз керемети экендигин баса белгиледи. Анын айтымында кыргыз киносун кыйроодон сактап, кайра жанданышына Чыңгыз Айтматов, Болот Шамшиев, Дооронбек Садырбаев жана башка залкарлардын салымы чоң. Прокат жок. Сиздердин фильмиңизди биз көрбөйбүз, биздин фильмибизди сиздер көрбөйсүздөр. Сол жагы жаман. Айтып атырмыз, прокатты ашыңдар. Кинону эки элдин бурун биригип кино түшүрүшөк. Сонун баары азыр токталды. Бурундай эмес. Ол жагы жаман. Оған косулмайм. Сондықтан барлығы ашылатын шығар, карантиндер ашылар енді соны. Эгемендүүлүк алганда кыргыз киносу көптөгөн кыйынчылыктарга туш болду. 2001 жылдан тарта аталган тармак кайрадан жаралды десек болот. Ошого карабастан кинематографисттер кол кууштуруп отура алган жок. Ошол эле Актан Арымкубат, Эрнест Абдыжапаров, Темир Бирназаров, Бакыт Карагулов, Шамил Жапаров, Марат Сарылуу аттуу режиссерлор кинолорду жаратышты. Продюсер Фархат Бекмамбетовдун пикиринде, Казакстанда кинематографисттерди колдоо жакшы жолго коюлган. Томирис деген тарыхый тасмасы тартылды. Андан башка дагы биздин Кыргызстандын кино прокатынан чыкпаган бир топ фильмдери бар. Бирок өзүңүздөр билесиздер, ошол коммерциялык багыттагы көп фильмдери бизге келип атат. Мен ойлойм, ушу бир жуманын аралыгында биздин Бишкектин коноктору үчүн, Бишкектин тургундары үчүн ушу Манас кинотеатрында жакшы бир көрсөтүүлөр болот дейм да. Казакстандын маданият күндөрүнүн алкагындагы иш-чарага катышуу үчүн коңшу өлкөнүн эл артисттери Роза Рымбаева менен Алибек Динишев сыяктуу өнөр адамдары келишти. Маданият күндөрүнүн программасында концерт, кино, Казакстандын археологиялык артефакторлору менен көркөм сүрөт көргөзмөсү, этно-фольклордук концерт жана кино күндөрү өтүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Бектур Калыков, Нью ТВ.